Ар жуманын дейшембисинде saat 13'te Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Букоев менен Sport Time. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио Марал радиосунун угуучулары. Кезектегидей биз бүгүн кезектеги Sport Time өзүбүздүн спортко арналган передачабызды алып барып атабыз. Бүгүн бизде кезектеги конокторубуздун бири жөндөн-жөн чакырылган жок. Өзүңүздөргө белгилегендей, Кыргызстанды ар тарапка өзгөчө алыскы жакын өлкөлөргө таанытууда спорттун ролу орду эбегейис экенин дагы билесиздер. Ошонун бири катары бизде бир акыркы жылдарда ошо көчмөндөр оюндары өткөзүлүп, акыркы ошо 3-чү көчмөндөр оюну бир топ көптөгөн мамлекеттердин катышуусу менен өтүп, Кыргызстанды алыска таанытууга спорттун ролу дагы өтө жогору экендигин дагы жолу далилдешти да. Ошон үчүн биздин бүгүнкү коногубуз ошол спорт чөйрөсүндө өзүнүн орду, салмагы бар биринчиден. Экинчиден, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана 3-чү көчмөндөр оюнунда биринчи жолу буга чейин андай болбогон көчмөн элдеринин улуу балбан күрөшү деген бир бизге мурун жатыракпы же болбосо угулбаган ушу балбан күрөш өттү да. Ошол балбан күрөш ушу көчмөндөр оюнунун баардык программаларынын ичинен бир 2, мен жаңылышпайм, анан кийин калган түрлөрүнө дагы баягы доо көтпесин, бирок көрөрмандардын, көрүүчүлөрдүн, элдин көңүлү ушу 2 түрүнө өтө көңүл бурулду. Бул биринчиси жанакы улак. Бул эми биздин каныбызга сиңип калган улакты өзгөчө жана аябай барктап азыркы амалда. Экинчиси, биринчиден жаңылык катары болгон, экинчиден бизге тааныш эмес, бирок ушундай аталышы менен улуу балбандар күрөшү деген күрөш өттү. Анан ошого мен мындай байкашымча бир топ кызыгуулар туудурду. Бул эмне болгон балбан күрөш? Илгери биз төө балбан дегенди укчу элек, төө балбандар же төө балбан күрөш деп. Анан ошондой болду деп, ошонун негизин, ошонун тегерегинде ошол улуу балбан күрөшүнүн эрежелерин иштеп чыгып, анан ошол улуу балбандарды калыстык кылып, анан ошолорду жеңүүчү деп таанып, ошолордун ордун табууда өзүнүн зор салымын кошкон инсан бизде конокто бүгүн. Тукеев Эрмек Мырзабекович, физкультура академиясынын улуттук оюндар кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, андан тышкары өзү дагы ошол кыргыз күрөшү боюнча, деле кыргыз эле күрөшү эмес, бир нече спорттун түрүнөн эмгек мастер спорту деп аталат, тиги спорттун мастери. Андан тышкары бир топ жагынан дагы айтсак болот, телеге этегиз деп койсо болот, же шайма-шай күрөш, практикалык түрдө дагы күрөштүн түрүн алып баруудан тышкары дагы илимий жактан дагы биз билгенден ошо азыр таанышып отуруп сүйлөшүп отурганда илимий жактан дагы бир топ көрсөтүштөр жеткен экен. Анткени аспирантураны аяктап илимий ишин жактоордун алдында турган экен. Ошон үчүн бүгүнкү коногубузду менен биздерди тааныштырып коелу. Эрмек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздарбы, бааңыздар менен чыгышып коеюн. Ассаламу алейкум. Мен Эрмек мырза, ошо мен жана сөзүбүздүн башында айтып кеттим, жана көчмөндөр оюну чыны менен жакшы бир топ кыргыз журтчулугун, кыргыз элин бир топ өлкөлөргө таанытып койду деп айтса болот. Өзгөчө жана 3-чү көчмөндөр оюнунда өтө көп мамлекеттер келип, ошондо жана программасында бирден бир жана мен айтып кеткен негизги улуу балбандар деп ушундай бир күрөш өткөздүңүздөр. Ушул улуу балбандар жөнүндө бир кыскача айтып кетсеңиз, бул эмне болгон күрөш экен, кандай кылып тандалган экен, анан кийин тандалынып алганда канча биздин эмне үчүн биздин кыргыз мамлекети күрөшкө кыргыз мамлекетинин балбандары жетишпей калды? Ушуга бир кыскача эмнедик, ушу каяктан чыкты? Ушул жөнүндө бир кыскача айтып кетсеңиз, ушул улуу балбандар жөнүндө. Мени көрөрман катары дагы, анан кийин адис катары да аябай кызыктырды. Рахмат, жакшы суроо болду. Бул улуу балбандарды айтыштан мурун ушул тарыхка такалабыз да, ошо тарыхка токтолсок, биздин Кыргызда
мындай улуу балбандар болгон кыргыз күрөшүндө. Улуу балбандар өздөрүн мен улуу балбанмын, мен балбанмын деп атап алышкан эмес. Муну бул азыркы тил менен айтканда титул да, бул мастер спорт же мастер спорт международный. Андан да жогорку дейм. Ошондой сыяктуу мисалга айтып атам да, ошондой сыяктуу берилген наам да, элдин берилген наамы бул. Улуу балбан. Бул улуу балбандар эл үчүн, эл намысы үчүн башын сайган балбандар болгон көптөр эле. Эл намысы үчүн күрөшкөн. Ошол тарыхта бар экен да. Бар да, бул тарыхта. Кийинчерээк унутулуп калган го дейм, же кандай? Бул биз СССРга киргенде унутулуп калган да булар. СССРда 70 жыл СССРда жүрүп биздин спорттор каралбай калган да. Ошол күрөш жөнүндө айтыштан мурун ушул СССРга токтолсок, биздин Кыргызда көп спорттун түрлөрү болгон. Ошонун ичинен СССР убагында керектүүсүн тамдап алайлы дегенде ушу күрөштү эле алып калышкан экен да. Ат оюндарында улакты четтетип койгон экен. Совхоздун аттарын ийип алып, буттарын сындырат, терди тээт, ооструктарын тартып, оосторун айырып, тиштерин кагып салат. Ал эмес, уялбай эле айтып атышпайбы? Жырткычтардын оюнуна деп Россияда. Ошентип аны четтетип койгон. Анан жөнөкөй эле орду оюнуна анда киргизбейлиби десе, орду оюнунда четтетип койгон. Бул уйларды союп томпоюн алышат экен, койлорду союп чүкөзүн алышат экен, анан бозо ичип алып эле жумалап ойноп жатыш берет экен. Анда 9 корголду киргизек десе, 9 корголду да алып коюшкан экен. Койдун корголу менен да оюн ойнойт. Ошонун ичинде улуу балбандар да кирбей калган. Ошондой эле ушу улуу күрөштөр да кирбей калган, улуу балбандардын күрөштөрү да кирбей калган. Анан кыргыз күрөшү эле кирген экен ошонлордун арасында. Ошо СССРдан бери эле келатат, бирок өнүк албай эле келатат ошо Кыргыздын ичинде. Бул ушул көчмөндөр оюнуна кийрели деп ушул улуу балбандар күрөшүнчү кимге таандык, ушул идея деп коебу, же болбосо кимге таандык, анан ким алып чыкты? Анан эрежелер жөнүндө ош айтсаңыз, бул эмне өзгөчөлүктөр бар бөлөктөрдөн? Күрөштүн бөлөк жана калган салмактарынан бай, ушул жөнүндө токтолсоңуз. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Ушуну элге таанысак, ушул биздин спорт улуу күрөшчүсү унутулуп кетти деп азыркы көтөрүп жүрөт ушул маселени да ушу Аскат Акибаевич. Ошол киши келип, Улан Яралиев деген биздин жигит бар, ошолор менен сүйлөшүп, ушуну киргизсек спортко деп. Анан алар биз менен акылдашып, чогуу эреже жазып, чогуу чара бирдикте. Анан ушуну ушу көчмөндөр оюндарына киргизейик деп, ушул жака киргизип ошодон баштадык да. Бул тиги эрежелери берки күрөштүн немелеринен айырмаланабы? Анткени кандай? Анткени мен билгенден ушу сизди чакырган себебисинде бир болуп калды. Ошол улуу балбандар күрөшүнүн калыстыгын да сиз өткөзгөндөй чын болду экен ошол. Анан эмнеси менен айырмаланат эрежелер ушул жөнүндө? Көчмөндөр оюндарын 3-чү оюндарын көрсөңүздөр, ошол калыстыкты биз кылдык. Ошо менден башка дагы Табышалы деген жигит кылды көчмөндүк оюндарында калыстыкты. Атап кеткен Улан Яралиев да башка калыс болду. Баардык көрүүчүлөр сиз айткандай, сиз баамдагандай аябай күтүштү ушул күрөштү көрсөк деп. Элдер да бүткөндөн кийин аябай сурашты. Эрежеси башка күрөштөр, өзүбүздүн кыргыз күрөштөрүнөн башка күрөштөрдөн айырмаланды. Себеп дегенде бул бизге канча конок келсе сырт жактан, ошолордун баарын улуттук күрөштөрүнүн эрежелерин чогултуп бирдиктүү. Анда жаңы жазып чыктыңыздарбы эрежелерин? Жаңы жазып чыктык да. Бирок илгертен эле болгон бул. Илгертеде башка кыргыздар менен башка улуттар бириккенде ошондо ортодо эркин эреже болуп калган да. Ошолорго окшош кайсы улуттун балбаны чыкса, ошонун улуттук күрөштүн эрежесин, анан кыргыздын күрөшүнүн эрежесин алып ортодон күрөш кылышкан да. Бул жерде да бир мен өзүм эле мындай салмак бирдигинде чек коюлат бекен, ылдыйкы салмак, анан өйдөгү салмагы деген барбы? Жок, буда чексиз салмактуу түркүмдө каалоочулар өзүнө ишенгендер, же болбосо азыркы тил менен айтканда врачтын кароосу уруксат берсе, машыктыруучулар уруксат берсе, булар каалагандар чыга берет да. Мисалы салмак айтайын. Абсолюттук деген. Абсолюттук болгон мисалы жакшы күрөшкөн 80-90 килограммда, анан кийин 160 килограммда чыга береби? Ооба, чыга берет. Чек коюлбайт экен. Чек коюлбайт да, салмагында чек жок. Негизги бир өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүгү ошондо. Анан бизде башка күрөштөрдүн баарынын ыкмаларын чогултуп, жана эрежелерин чогултуп туруп иштелген эреже жаңы. Канча мамлекет катышты? Анан кийин эмне үчүн биз кыргыз айтабыз го, кыргыз деген кымыз менен этке анан кийин күрөшкө коюлган деп айтылып калат го. Анан эмне үчүн кыргыздар жеңбей калды деген да? Бул биринчи жолу өттү. Биз тандап алганда да балбандарды эртерээк
тандап алган жокпуз, даярдаган жокпуз. Бизден да эми бир аз кемчиликтер кетти да. Анткени биз ойлодук, биздин каныбызга сиңип калган, бизде да балбандар даяр деп. Анан бирок бул сиз айткандай бир аз салмакта Уттуруп койду, салмак жагынан. Салмак жагынан да болду. Анан балдар да даяр болбой калды, биздин балдар жаңы эрежеге. Эреженин бар өзгөчөлүктөрү бар экен да. Эрежеде өзгөчөлүктөр болду да. Туура. Вот канча мамлекет катышты? Ушул улуу балбан күрөшүнө. Улуу балбан күрөшүнө 13 балбан катышты да, 13 балбан. Ошондо 13 мамлекет сыяктуу экен да. 13 мамлекет сыяктуу болду да ошол. Ошол жеңгени ким жеңди муну? Жеңгенде Россиялык Айдын Моңуш деген Канча экен ушунун салмагы? 109 го дейм, 100. Анча деле мындай бир чочуп кетерликтер эмес ки, мен ойлоп атпайм, бир 160-170 килограмм тегерегиндегилер депчи. Андай деле болгон жок, өтө деле оор. Бирок кызыгууну аябай турду да, абдан ушуну күтүштү. Элдер күттү, кызыгуу аябай жакшы болду. Анан каалоо тилектерин айтышты, көбүнчө аксакалдар. Ушул бизде унутулуп барат эле, ушуну улантсаңар, дагы алып кетсеңер аябай жакшы болот. Мунун тарбиялык мааниси да бар. Анан кийин кайсы улуттун, көчмөн элдердин, кайсы элдердин балбандары күчтүү экенин ошону билип алат элек деген ой болду да. Дүйнө жүзүндө, ооба. Бирок чыны менен эле бул намыс да укмуш. Жана улуу балбандардын балбан деген сөз шыякта да. Ооба да, бул ошо бизде бар, тарыхта бар нерсе болчу да бул. Жана мен айтып кеткендей, өзүнүн башын сайгандар болгон. Мисалы тарыхта келет, бир улут менен кыргыздардын ортосунда ушундай жер талашуу боюнча маселе чыгат. Ошо маселени чырды, ушу күрөш, улуу балбандардын күрөшү менен чечебиз дейт да. Анан кийин кыргыздардан ушу монголдорго, ошолорго неме татыктуу балбанына, алардын татыктуу балбанына биздин балбан жок кылып коет кыргыздардан. Анан кийин кыргыздарда кул болуп жүргөн бир байдын кулу айтат экен, мен чыгайын деп. Анан сен билесиңби, ортодо башың сайлат, утулуп калсаң, башыңды алабыз. Андан тышкары элдин намысы. Элдин намысы, жер кетет. Жер талаш болуп атат. Анан мен ошого шартты уктум, ошол шартка макулмун дегенде чыгат экен. Анан кой бергенде ал көпкө күрөшөт, бирок этегинде утуп алат да. Тиги аябай чоң балбан болгон экен, кыргыздардын каршылаштарын. Аны кыргыздардын атынан чыккан балбан чарчатат да. Салмагына карабай, өзүнүн салмагы кичинекей болсо да, аны карматпай, качып, улам айланып, аябай чарчатып, тактика колдонуп чарчатып туруп, анан чарчап кыймылдап калганда анан жыгат да. Манасага. Анан жыгып, утуп алып, ошо кыргыздын намысын коргоп, ошону утуп алып, намысын коргоп, жерди алып калган үчүн аны кулдуктан бошотуп, ошо байдын өзүнүн жесир карындашы болгон экен, ошону берип, элди сактап калып атат. Жерди сактап калып атат ошол. Мына күрөштүн мындайча сүйлөшө келсек, бул жөн эле баягы күч таймаш сыяктуу көрүнөт. Чын-чынына келгенде канчалык элдин дагы намысына жарап атпайбы? Бул сиз мындай айткан туура баамы атасы, элдер сырттан карап тургандар бул күрөш эки кишинин күрөшү деп ойлойт да, кармашып эле күрөшүп аткан. Бирок негизи күрөш деген сөз өзү мааниси өзүң менен өзүңдүн күрөшүүнү түшүндүрөт да. Киши өзү менен өзү күрөшүш керек. Мисалы бир философиясы, ооба. Мисалы мага ат койсо, менин апам, атам, бир туугандарым да талашат да, мен мындай ат коем деп. Анан ошонун маанисине карата жакканын тандашат да. Ошондой эле ушу күрөшкө да биздин ата бабалар ат койгондо жыгышуу, кулатышуу, чабышуу деп ат койгон, ошонун арасынан күрөшүүнү тандап алган да, күрөштү. Анан маанисин түшүндүрүшкөн. Бул күрөш деген эмнени түшүндүрөт дегенде, күрөш деген бул эки балбандын күрөшүн элестетпейле. Бул күрөш деген адам өзү менен өзү күрөшүү. Өзү менен өзү кантип күрөшөт дегенде, жалкоолуктан жеңүү биринчи. Мисалы, жалкоо болуп эртең менен турбай, тамагың ичпей, же эртең мененки машыгууну кой берсең, өзүң машыкпасаң кантип бирөөнү жыгасың? Бул ички философиясы, күрөштүн мааниси ошондо да. Эч убакта эки балбанды элестетпеш керек күрөш дегенде. Күрөш дегенде бул өзү менен өзү күрөшүү, жалкоолуктан жеңүү, жашоо турмушунда болгон күрөш. Качан адам баласы өзүн жеңгенде, анан өзгөнү жеңе алат деп кыргызда сөз бар да. Жакшы. Бул тарбиялыктагы, анан чыны менен жана философия ички күчтүү экен да. Мен дагы бир Эрмек мырза бир мындай суроо бергим келип атат да. Ушул өзгөчө жанагы 3-чү көчмөндөр оюнунан кийин Кыргызстан, анан кийин ошо кыргыз спорту жөнүндө көп сөз боло баштады дагы. Мен ушундан ушу бир көчмөндөр оюнунан кийин Эмират
өлкөсүндө ушул уландыбы же кандай же бир бөлөкчө болуп барып келди, ушул оюндар кандайча өттү, ким ошо өзгөрдү? Анткени ошондо да дейт Кыргызстандын бүт кара Кыргызстан катышып же болбосо демилге чыгатарбы деп айтты. Мен так билбей атам. Анан бирок ошо Кыргызстандан барган спортчуларды, машыктыруучулар болгондордун баарын каражатын ошол Эмират өлкөсү алып, ошолор ушундай жакшы баа берип, анан ошону өткөздү дейт. Ушул оюндар жөнүндө кыскача токтолуп, эмне болуп башталып калды, кандайча башталып калды, ага ким негиз, идея кимдики? Анан ошондо жана улуу балбандар күрөшү болдубу, болсо кандай, же болбосо эмне, ушул жөнүндө айтсаңыз. Жакшы, сиз баамдагандардай, укканыңыздардай аябай жакшы. Бул биз катышкан киши катары айтып кетпесек болбойт муну. Биз ошол жака барып катыштык. Сиз айткандай мунун идеяны ким деген, жана мен башында айтып кеткендей Аскат Акибаевич ошо башында турат ушу. Ал жигит өзү ошо спорт тармагындагы жигитпи? Ал киши спорт тармагында биздин физкультура академияны бүткөн. Анан ошо кыргыз элин таанытам деген эле аракет менен, иштер менен жүрөт. Азамат экен, азамат. Алла ыраазы болсун дейбиз ал кишиге. Ишине ийгиликтерди каалайык. Дүң көрөттү деп чынында. Ошо киши алып чыгып, ошо арабтар менен сүйлөшүп, ошо Кыргызстан арабтардын өздөрүнүн төө жарышы бар экен, фестиваль. Анан биздин көчмөндөр, 3-көчмөндөр оюндарына келгенде ушул жакта ушунча мамлекетти чакырыпсыңар, ушунча киши келген экен. Ушул келген кишилерди, ушул конокторду бизге уюштуруп, бизге чакырып бербейсиңерби деп сүйлөшүшкөн экен да. Анан Аскат Акибаевич ошолор менен сүйлөшүп, макул чакырып бере алабыз, өткүзүп бере алабыз. Биз бүт баарын көтөрөбүз дешкен экен алар. Келген жол кирет тамак ашынан баштап жада калса, ким кандай эмгек иш кылса, ошо эмгек акысын да беребиз. Дагы төлөп беребиз деп. Мына сага. Анан ошону өздөрү кеңешип, мен эми толук билбейм. Бул эми түшкө кирбеген нерсе да. Ошол угуп, ошо көрүп жүргөн киши катары айтып атам да. Аябай чоң иш кылды Аскат Акибаевич. Биз бардык, катыштык. Ошо Кыргызстандан көп киши барды. Спортсмендер барды. 1000ден ашык деп айтып атышыбы? 2000ден ашык киши барды да, мындайча айтканда. Ошонун баарын чыгымын алды анан. Ошонун баарын келген кеткен чыгымын алып көтөрүп атат ошолор. Спорт Азамат жигит экен тиги Аскат. Аскат байке жакшы эле аракет кылып атат ошо Кыргызстанды дүйнөгө таанытканга. Анан ошол жакта сиз берген суроо, ошо күрөштүн түрлөрү болду. Анан биздин улуу алып балбан күрөшү болду да, улуу көчмөндөр. Ошол жакта да өттү. Жакшы деңгээлде өттү ал жакта да. Ал жакта жеңишке монгол балбан жетишти. Биринчи, экинчи орунга ошо монгол балбандар чыкты. Экөө теңби? Экөө тең. Атаң көрү. Анан ошолор байгени утуп кетти. Биз эми намыстан эле кала берген экенбиз да. Бизде намыстанып, балдар намыстанып келишти. Буйруза ой бар келечекте биздин да балбандар утат ошондойлорду. Үмүт үзбөй туралы. Үмүт үзбөй турайык ошо. Тиги мен айтайын дегеним, мен биз бир кыстырма катары айта кетели. Биздин бүгүнкү алып барыбыз түз эфирде кетип атканына байланыштуу эгерде суроолор болуп кала турган болсо бизге 0312 68 06 06, WhatsApp номери 0709 68 06 06 WhatsApp номеринен биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе биз өзүбүздүн маегибизди уланта берели. Эрмек мырза, мен ушул жерден жанагы ой эмнеден кетти айтып атпайм, жана улуу балбан күрөшүнөн башталып келипчи. Анан ушу негизи эле бир кичкене ушу күрөштүн тегерегинде да бир сөз кылсак деген, анткени дайым эле сиздер менен окшогон ошо кесипкөй адистер менен жолуга бербейбиз. Мен жакында бир ушундай кулактандыруу сыяктуу рекламадан угуп калдым. Ушул биздин өлкөдө Азиянын биринчи чемпионаты күрөштөн өткөн жатат дегенде чалабыла. Анан менин ушу өзүм түздөн түз күрөштө болбогондон бирок спорт чөйрөсүндө жүргөн чалабыла. Мен бир 6-7 жыл болбой, же бир 7-8 жыл өтүп калды, бир уктум эле Азиян чемпионаты өттү деп. Анан кийин же мен анда жаңылыш угуп калганбы, же азыр анан кийин жакында берилип атат. Ушул жөнүндө сиз бир эгерде маалымат болсоңуз кичине бир тактоо берип кетпейсизби? Рахмат. Жакшы суроо. Ошол азыр бардык телеберүүлөрдө, интернеттен жүрүп атат. Азиянын кыргыз күрөш боюнча Азиянын биринчи чемпионаты өтөт. Бул ушул жаңылбасам ушул айдын аягында деп угуп калдым. 27-28-деринде. 27-28-деринде деп берип атат. Бул биз үчүн жакшы, бирок бул экинчи болуп калат го дейм мен оюмча. Анткени сиз жана мурун уккам дедиңиз, ошо укканыңыздай эле 2006-жылы да Азия
чемпионат Азия деп өтүшкөн кыргыз күрөштөн. Чолпон ата шаарында болгон. Анда ушу кыргыз күрөш федерациясынын президенти Мураталиев Марсель эле. Ошондо ушу казак туугандар келген, өзбек туугандар келген, анан Кытайдагы кыргыздар келип катышкан ошондо. То есть эл аралык деңгээлде болгон экен да? Болгон да, бул кагаз жүзүндө деле барып такташса болот, өтүлгөн да мен билген. Анан азыр бирок өтүлүп аткан бул экинчи изи болуп калышы керек да. Анда тарыхта бар экен. Тарыхта бар да булар. Бирок жакшы бул самалда өтүп атканы. Бул өтүп атканы өтө жакшы. Бизге биздин таанытат, кыргыздарды таанытат, биздин спортсмендердин деңгээли көтөрүлөт деген. Мун жолу гана так токуп койгону койсо болот экен да? Так тогуу да бул. Канча мамлекет катышасыз, уккан жоксузбу, билген жоксузбу? Жок, аны мен так билбейт экенмин. Тиги мен эмне үчүн айтайын деп атканымчы, абдан жакшы. Бизде акыркы жылдары ошо мынакей жана күрөштүн түрлөрүнөн дагычы бөлөк. Эркин күрөш жана грек аялдардын арасында дагы Азиан чемпионаты өттү. Абдан сон 1-2 жыл болуп калды го дейм. 1 жылдан өтүп калды. Абдан мындай көрөрмандардын, адистердин айтуусу боюнча абдан жогорку деңгээлде өткөздү. Кыргызстандагы өткөзүлөт деген ушундай чоң ири мелдештер депчи. Анан спорттун бөлөк түрлөрүнөн да өтүп атат. Бул биз үчүн абдан жакшы да, Кыргызстан үчүн. Бул аябай жетишкендиктер, бул эсептелет. Сиз айтып кеттиңиз азыр аялдар күрөшү башка спорттордон деп. Ушул аялдар күрөшү негизи кыргыз күрөштө болгон илгери. Бар беле? Кыргыз күрөшүндө аялдар күрөшү, ошол аялдар күрөшү 80-жылдардан бери эле келип атат. Башка спорттук түрлөрүндө да. Ага чейин биздин кыргыздарда болгон аялдар күрөшү. Себеп дегенде кыргыздар ушундай жанагындай воинственный жоокер болгондуктан, ат үстүндө жүргөндүктөн баардык эркектер, балдар жоого каршы чыгып кетип баары эле тирүү келе берген эмес да, баягы жарадар болгон, травма алып каза болуп калышкан. Анан кийин ошо балдарды тарбиялаган ата-энелери, жанагы апалары, эжелери. Эрмек мырза, ушуга өзүнчөчү бир кечирип коюңуз, ушуга мен сиз жанагы педагог катарычы, мен ушуга өзүнчө бир суроо бергим келип турат. Жана аялдар жөнүндө гана айтыңыз. Анткени мен жанагы педагогдордун орду тууралуу бир сөз сизге бир суроо даярдап койгом. Аялдар жанында болгон экен да. Болгон да, бул тарыхта бар. Бул аялдардын ордун мындай мисалы ушундай салыштырууларды көп угуп калып жүрөм да. Жанагы бокста мисалы өзгөчө аялдар бири-бирин же болбосо жанагы эрежесиз урушта дейт. Эми биз мындай бир жактуу болот же болбойт деп айткандан алыспын, бирок жана эстетика деп кое, же болбосо аялдар өзү назик жан, аялдар деген эркектердин артында болуш керек деген менен анан жана бири-бирин мурдун канжалатып же болбосо жана койгулашып атканы мага өөнө эле учурайт ушул күнгө чейин. Мен деле өзүм спорт адиси катарычы. Анан күрөш кандай, аялдардын күрөш кандай болот экен? Күрөш бул мен ушу тиги берки түрлөрүнө көрүп жүрөбүз, анан кийин бул бизде ушундай калыптанып калганбы, мындай назик жандар өзлөрү. Анан жанагы берки айтканыңызга макулмун. Жанагы эркектин жанында жоого каршычы курман жандар деле бар эмеспи? Сиздер дейт таш кыргытсаң, мылтык атсаңыздар биз ташыңыздарды берип турабыз деп. Ошон үчүн бул намыстуулукка аялдар менен эркектерчи өзүнүн жерин коргогонго даяр болгонго жакшы. Анан жанакындай өтө эле бир мындай көзгө мага ушул күнгө чейин жат көрүнөт. Анан эми күрөштү айта албайм. Аны сиз адис катары айтсаңыз болот. Күрөштө бул аялдар күрөшкөн тарыхта бар, кыргыз күрөштө. Бул башка спорттун күрөш түрлөрү күрөш электе кезде эле. Күрөш бул Куранда да жазылган сүнөт дейт. Сүнөт бул өтө өөн көрүнө турган эле нерсе эмес аялдардын күрөшү. Аялдар эмне себептен күрөш кылган дегенде жана айтып кеттим. Бул эне деген үйдө тарбиялайт да. Ата сыртта жүрөт, тарбиялай албайт. Анан эне балдарды тарбиялаган. Анан абдан жакшы. Атасы же байкеси жоодо каза болуп калса, энеси ошо сенин атаң, сенин байкең мындай күрөшчү эле, мындай ыкмалар жасачу эле, ат үстүндө жүрүп анан жөө душмандарга каршы чыгып калган кезде мындай ыкмалар жасап, мындай ситуациялардан чыгып кетчү эле деген күрөштүк ыкмаларын үйрөткөн да. Жакшы, абдан жакшы экен. Мен Эрбек мырза дагы бир ошо сиз менен жолугулардын алдында мындай өмүр жолуңузду карап, кичине кызыгып көрүп, бир-эки нерсеге мындай баа берип, анан кийин байкап атам да. Чанда бирөө ушундай өзгөчө спорт чөйрөсүндө өзүнүн түздөн түз ошо спорт тармагындагы, анан мен билгенден сиз ошо илимий жагынан дагычы алектенип жүргөн экенсиз, ал түгүл ошо
эл эми ишиңизди дагы аяктап калган мезгилге жетип калган экенсиз. Анан кийин өзүңүздүн түздөн түз күрөш тармагында болсо эмгек сиңирген машыктыруучу деген наам алган экенсиз. Мунун баары жөндөн жөн келе бербейт. Биринчиси, эгерде жашыруун болбосо, сиздин илимий эмгегиңиз эмне деп аталат да, кайсы тиги проблемаларга же болбосо кайсы багытка арналган, ушул жөнүндө айтып берсеңиз кичине. Биздин илимий ишибиз ошол, биз скульптурада окуп бүттүк, ошол жерден магистратурасында бүттүк, аспирантурасында бүттүк, ошол жерде окуп жүрүп ошо илимий иштер менен алек болдук. Ошондо ушу күрөштө жүргөндөн ушу күрөш жөнүндө эле тема алдык. Ошол күрөштү окутуу усулдарын, үйрөтүү усулдары да. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйрса, ошо жактап калабыз деген оюбуз бар. Анткени ошо вакытта да жакшы карап атат азыр илимий иштерге. Жетекчиликтерде бизге жакшы көз карашта. Кудай буйрса, ошо замандын өзгөрүшү менен өзүмдүн илимий ишим жетекчи менен да бир аз кеңешип, өзгөртүүлөрдү акырын киргизип, ошо жакында Кудай буйрса чыгып коргоп калабыз деген ниеттебиз ошо. Рахмат. Анда эмесе бизге азыр реклама бар экен. Рекламадан кийин кайра маегибизди улантып беребиз. Марал айналыс. Бакыт байке! Тиги биздин майор Асановго эмне тууганчылык дайым барбы? Тууган бизде көз аталаш тууган. Окшобойсуңар силер. Ал недоношенный просто. Чок, мен сизди бир жактан көргөндө болтом го. Майбыз правилден көргөнсүң мени, юфсишникмин. Найлыкчайший вес, боло тайганчык деген уктум белең. Көрдүңүзбү, рухум түшүрүйдүм го. Йо, Бакыт байке, не бойын негизи. Брат, сен колуң ооруйбу деги, уже мен бетим ооруп баштады. Бакыт байке, онун баары бүткөндөн кийин молдого көрүнүп коелучу. Жария. Окуу долбоорунун алкагында республикалык китеп окуу конкурсу уюштурулат. Конкурс залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир күн», «И дольше века длится день» жана «Ак кеме» чыгармасынан болот. Катталуу 5 декабрга чейин уланып, сынак тест түрүндө 15 декабрь күнү 7 облустун борборлорунда жана айрым райондордун борборлорунда өтөт. Жалпы байге 300 000 сом. Китептер өлкөнүн бардык аймактарындагы китеп дүкөндөрүндө сатууга чыгарылды. Сурап билүү жана каттоо номерлери 0505 333 546, 0557 546 333. WhatsApp'тан катталуу 0775 333 546 жана окуу чекит биз чекит кейжи сайтынан онлайн Көзді уланта берели. Мен ойлойм, бир топ алгылыктуу иштер жасап атпырсыздар. Ошон үчүн мен сизге өзгөчө ошол жанакы сиздердин бу күрөштү, анан жанакы спорттун жеке түрлөрү деп айтып коет го. Ошо жеке түрлөрүндө ушундай бир түшүнүк бар да. Билегиң күчтүү болсо эле баарын чечсе болот. Же болбосо мындай айткан чоң муштумдун негизинде деп. Анан сиздердики деле ошол тарбиялап аткан балдарчы, күрөш чынында бөлөк өзүнүн жашташтарына караганда мүмкүн күчтүүрөөк кылат, эме кылат. Анан көбүнчө ушул жерден тескери жолго түшүп кетип аткандар, анан жана криминал менен аралашып кетип аткандар болот. Же болбосо мындай деңгээлине жарашачы, бул дүйнөдө мен эле бармын деген кандайдырчы. Ошол кезде ошо сиздердин ордуңуздар өтө алмашык деп ойлойм да. Педагогдордун машыктыруучу эмес, сиздер эми педагогдорсуз, ошол улуу муун катары кийинки муундарга тарбиялоодо ошонун орду, анан эле ушул биздин кийинки өсүп келаткан жаштаргачы бир адамдык, жакшы бир ички тарбиялык маанидеги иш чараларыңыздар жөнүндө ушул жөнүндө бир кыска токтолсоңуз жакшы болот эле. Жакшы, рахмат. Бул күрөштү төлөк машыктырып эле койбостон биздин аткарган ишибиз чоң да. Ар бир машыктыруучунун, жалпы мугалимдин бул тарбиялык мааниси, күрөштүн өзүнүн эле тарбиялык мааниси болот, ат эле тарбиялык. Күрөш деген сөздүн эле жана менин философиясын айтып кеткендей эле тарбиялык мааниси өтө чоң да. Машыктыруучулар да ушуну унутушпаса да. Кээ бирлер балдарды жанагындай машыктырып эле кое берип жүрөт да. Машыктырып эле болду, убагы бүттү, акча ошондой болот. Көпчүлүгү көпчүлүк жерде ошондой да. Мисалы секцияларга келсе акчасын төлөйт бала.
машыктырат да, анан кетип жүрөт. Тарбиялык мааниге басым жок. Сырткы жагынан. Анан мен өзүм машыктыруучу катары ошол балдардын ар бирин менен байланышып, тарбиялык сөздөрдү айтып, өзүн кандай алып жүрүш керек, улуу кичүү менен кандай болуш керек, ордун билиш керек, ошол алсыздарга кандай кам көрүш керек, өзү күчтүү болуп кетсе, ошолордун баарын тарбиялык мааниси болуш керек да. Анан дагы бир тарбиялык мааниси күрөштө азыр жакшы спорттук деңгээлге жетип, бир күрөштө байгени утса, мен ошо байгени алып кеткенге эле шашылышат да. А бизде тарыхта бар да, бул алып улуу балбандар өздөрүн эмне байге болуп атса да алган эмес. Байгени да билген эмес. Мисалы жанагы башында айтып кеткендей, бир жерлерди да сайлап атат да. Жерлер чечилип атса, ошогон жерди өзүнүн бир кулаш жери да болгон эмес да ошол. Элдин жери деп эле. Анан кийин ушу Кожомкул атабыз деле алыс барбай эле биздин замандын эле киши, ал деле балбан киши болгон. Уткан байгелерин баарын кедей кем айларларга берген да. Өзүнүн байгесин алган эмес. Ошондой эле биздин заманда азыркы эле айтып кетишим керек, ушуну баса белгилеп. Термес Усупов деген байкебиз бар. Ошо бир тойдо мелдеште күрөшүп машина утуп алды. Автомашина утуп алып, автомашинаны ошол жерден эле карылар үйүнө мен ушул машинаны берем деди да, белек кылып. Анан аны биздин жана кадимки Сабыр Усуповичтин баласы эмеспи? Жок, башка ошо күрөш тармагында жүргөн жакшы байкебиз. Ошол таластык байке. Ошо байке ошентип күлүштү алып эле, күлүштү ушу карылар үйүнө деп ошол элдин астына чыгып көрсөтүп атканда, анын сүрөөчүлөрү, колдоочулары, достору баары ошо машинанын ичин продуктуга, тамак ашка толтуруп, кумшекер, май, уун баары болуп, ошону толтуруп машинанын ичине алып барып беришкен да. Бул деген өтө чоң тарбиялык мааниси бар да. Абдан туура. Ошол ушундайларды көргөндөн кийинки муундар, ошолордун баары, ушунун баары тарбиялык мааниси бар. Ушуларды биз көп айта жүрүшүбүз керек да. Ушуларды айта жүрүп, ушуларды көрсөтүп, сиздерге да рахмат, ушундай рекламаларда бериш керек деп ойлойм да. Ошолорду чакырып, ушундай иш кылган иштерин. Анан мен айтайын дегеним, жанагы сиздерге бир жакында эле ошол биздин бир микрорайондордун бирине жалда жанагы орусча айтканда жестоко избивает деп бир эки-үчөө жанагы өзүнүн алы жок, же болбосо өзүнүн менен тең талашылбагандарды аябай бир сабап аткан ролик чыгып кетти го. Анан ошолор балдарды азыр СИЗОго отургуз депчи. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Ошондо жана көргөзүп атат, ушундай мыкаачылык менен тепкилеп, тиги жан үзүлгөнгө чейин. Бул дагы бир жана могу биздин айлана чөйрөдөгү болуп аткан могу жаңы кошулуп аткандыктарчы. Жанагы кинофильмдерди көрсөң деле, сүйлөшкөндөрдү көрсөң деле, мындай сый сыпат жок. Кинофильмдердин баары эле жанагы орусча насилие, же болбосо уруш керек, согуш керек, атыш керек, ушунун тегерегинде болуп аткан үчүнчү жаштардын да жана көйдөнү кичине тескери жака бурулуп баратабы. Сиздердин ордуңуздар абдан алмашкыс да. Биз айткан, калгандар айткандар дагы бир тең. Анан колуңуздардагы тарбиялануучулар, ар бир тарбиялануучу ушундай туура чыкса, кандай дейсиз? Ушу абдан өтө жакшы. Бул бизде өкүнөбүз ушундай иштердин болуп атканына. Бул биздин ар бирибиздин, ата-эненин, мугалимдердин ар бирибиздин күнөөбүз мындай иштерди болуп атканына. Жанагындай тегерек айлана чөйрөдөгү болуп аткан терс нерселер батырый таасир берет экен да. Кишиге жакшы болушу кыйыныраак экен. Ошончо баарыбыз жапа тырмак аракет кылып, өзүбүздүн балабызга болобу, башка балага болобу, баарына тарбиялык мааниде сөздөрдү айтып жүрсөк. Анан бизде ар бир машыктыруу учурунда, сабак учурунда тарбиялык маанидеги сөздөрдү, түшүндүрүүлөрдү жүргүзөбүз ар бир балдарга. Анан мен ойлойм, ошо кыргыз күрөштө жок болуш керек, мындай тартип бузгандар ошо болбой эле койсун демекчимин. Бир ушундай бир агым, же болбосо тенденция деп айтылат. Анан бир агым, же болбосо ушундай бир акыркы маалдарда мен угуп калып атам да, көпчүлүк жаштар сиздерде ошо кандай болду экен? Күрөшкө кызыккандар барбы? Мурункудай агымы келип атабы же азайып калдыбы? Анткени мен угуп калып атам, көпчүлүк балдар, жаштар мартың жанагы бир укмуштар чыкты го, ММА, UFC, тияк бияк жана ережесиз уруштарга депчи. Ошол жака агылып атат. Эмне үчүн деп мен суроо берсем айтат дейт. А жерде дейт, ар бир мушташкан, же болбосо ар бир тиги ринг, же болбосо жанагы темир тордун алдына чыкканың дейт, түздөн түз карачы материалдык жакта.
акчасы бар дейт, акча берет дейт. Бир урушканга мынча, экинчи урушкан жеңсең мындай кылат деп түздөн түз. Анан ошон үчүн дейт ошо жака агым кетип атат деген сөздөрдү угуп калып атам. Азыр кандай ушу күрөшкө, сиздердин өзгөчө кыргыз күрөшкө келип аткан агым токтогон жокпу? Өзгөчө жаш балдар, өсүп келаткан муундар. Жок, бизде кыргыз күрөшкө токтогон жок агым. Бул аябай кызыгып машыккан спорттун түрү бул күрөш менен. Буга сурооңуз жакшы болду. Ушуга биз айта кетиш керек, жана мурунку күрөш федерациясынын президенти Мураталиев Марселдин да эмгеги чоң болгон бул күрөштү өнүктүрүү, өстүрүү, таратуу жаштардын ичинде. Мурун таласта эле билген элдер билген таласта анан ошто эле балдар күрөшчү деп айтчу да. Анан ушу Марсел агайыбыз кыдырып федерацияда иш жүргүздү. Ар бир областка өткөздү чемпионаттарын кыргыз күрөш боюнча. Нарында өткөздү, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде баарын кыдырып өткөзүп, ушул жактын балдары да өссүн, ошол жактын балдары да ушул спорттон мастер болсун деп кыдырып, ошол жака уткандарга байгелерин коюп берип, аябай жакшы кызыктырды. Азыр баардык кызыгуу менен Кыргызстанда жүрүп атат да бул. Жаштар арасында, жаш балдар арасында, анткени бул тарыхта эле да ушу сиз айтып кеткендей улак ат оюндары менен күрөштө эң көп байге сайгылган байгелер. Азыр ошол деле сакталып келатат эл ичинде. Ушу той аш болсо деле күрөштөргө автомашина, жылкы, кой дегендер чоң байгелер сайлат да. Ошол материалдык жагынан чечилет, бирок жакшы ой менен жасалат, жакшы элдин. Жанакындай мушташтын негизинде эмес, же болбосо жанакы аябай зордук зомбулукка апаргандай эмес, андай эмес, жакшы көңүл менен, жакшы ой менен, анан элдин батасы менен алынып атат ушунун баары. Сиз жакшы айттыңыз, жакшы баамдаптсыз. Ошондой жакшы ниет менен өтүлгөн спорттун түрү да бул. Күрөштөгү баардык мелдештери болобу, той аштарда өтүлөбү, баардык жакшы. Жакшы ниетте өтүлөт. Мен Эрмек мырза биздин дагы ошо бул маегибиздин бул жагын козгобой кетсек болбойт го дейм. Мен таанышканыма караганда сиздики эмгек, өзүңүз эле жакшы спортсмен болмок түгүл, эмгек сиңирген машыктыруучу деген наамыңыз бар экен. Ошол бир окуучуларыңыз жөнүндө кандайдыр бир бул наамды алыштагы канча тер төгүлдү? Бул наамды алыш үчүн дагы канчалаган мыкты спортсмендер даярдап чыгарыш керек. Эгерде мүмкүн болсо, аларга дагы уксас үйүнүп калышсын. Алдыңкы бир дүйнөдө же болбосо Азияда мындай биздин кыргыздын атын чыгарып жүргөн окуучуларыңыздан болсо айтып, ошолор жөнүндө кыскача бир токтолуп кетиңиз. Мен ушу өзүбүз скульптурду бүтүп эле ошол жерде машыктыруучу болуп калдык, башкы машыктыруучу болуп. Анан ошол жердеги бизге скульптурда балдар деле тарбияладык да. Анан кээде кызыккандар сырттан келип атты. Ошолордун ичинен тарбиялап өстүрүп чыгарып аттык. Эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Эл аралык деңгээлде да. Юлдашев Эмил деген балаңыз. Бала, Кудайбердиев, мен жаңылып калдым. Кудайбердиев Эмил деген балабыз чыккан. Эң биринчи менин эл аралык деңгээлдеги спорт чебери бала ошол болчу, менден толтурган. Бул алыш күрөшү боюнча Азиянын биринчилигинде биринчи орун алган. Оор салмактан. Ошол эле Азиянын биринчилигинде экинчи орун алган Сабыржан Акмат деген балабыз болгон. Азияда. Азиянын чемпионаты Азияда. Жакшы. Андан тышкары биздин Барбан апай сактап койчу, кур бел боо күрөшү боюнча чыгып жүргөн окуучуларыбыз четинен айтып берсе көп эле. Айтып кетчү, ошо Аманов Санжар деген чемпионат мирди бир нече жолу утуп келди. Казанга барып. Жакшы көрдүңүзбү? Бар экен да. Уучуңуз кур эмес деп айтпайсыз, мындайча айтканда. Балдар өзүңдүн жанакы педагогту, машыктыруучунучу жана үйрөнүп экен дыйканга окшоп турат экен да. Дыйкандайт үйрөнүп атканда жакшы жаан жааса экен, жакшы жер семир болсо экен деп анан үйрөнүп чыкканда кадимкидей коом. Сиздердики деле ошондой да. Балар ар бир бала өзүнчө канча эмгек төгүлдү. Анан ар бир бала барып элди таанытып атат. Эл аркылуу Кыргызстанды таанытып атат депчи. Мен бекеринен жанакы окуучуларыңыз жөнүндө токтогон жокмун, анткени мөмөлүү дарактай ошо машыктыруучу педагогторчу мөмөлүү дарактай болот экен да. Мөмөсү канчалык көп болсо, анан жемиштүү болсо, ошонун ырахатында көрөт дечи. Анда эмесе Эрмек мырза биздин дагы бизге бөлүнгөн убакыттагы билинбей отуруп чегине жетип калган экен. Бүгүн келип бизге көрөрмандарга, угармандарга жакшы кызыктуу маалымат берип, ошонун ичинде жанакы улуу балбандар, мен негизги идеясы ушул болчу да. Улуу балбандар жөнүндө уксак, булардагы өз кандай эме болот экен, кандай эрежелер бар, ошолор жөнүндө маалымат бергениңизге рахмат.
Ден соолукта болуңуз, ишиңиздин үзүрүн көрүңүз. Сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сергек болдайым, кетпесин шайың, келечек күнгө тургула дайын. Спортчулардын